Бул мурдагы баш прокурордун атасы Асылбек Жамшитовдун бизнес өнөктөшү. Долбоордун автордук журналы жок. Иш жүргүзүү журналы жок. Этап менен жасалуучу жумуштардын актысы жок. Көзгө көрүнбөгөн жумуштардын актылары да жок. Болбаска кааласам, кайласам райондо дейт. Неге ушундай дайыма кош мамиле, кош стандарттуулук боло берет? Анан неге 1,5 жылдан бери карабадыңыздар? Буну мен карап ошого айтып берип атам. Карап аптым, ачык эле мен курста эмес экенмин. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдыр Исаков. Мен бүгүн дагы деле Чаткалдын борбору ушул Канышкыя айылында жүрөмүн. Мына мен турган менин өйдө жагымда турган, бул сол тарабымдагы. Бул Канышкыя айылы, Канышкыя айыл өкмөтү ушул жакта жайгашкан. Менин мына оң тарабымда бул жерде Чаткал дарыясы жайгашкан. Анан наркы тарабы ушул Чаткалдын жайлоосу, ушул айылдын жайлоосу. Ушул айылдын эли жайлоого ушул көпүрө аркылуу өтүш керек эле. Ушул максатта булар көпүрө курмакчы болушкан. Бирок көпүрө куруунун башынан эле бул сапатсыз болору белгилүү болгонбу, айтор бул көпүрөнү көпүрө деп аташкан эмес. То есть мындай кадимки машина жүрө турган, мындай көпүрө деп эсептешкен эмес да, муну баягы мал айдап өтүүчү көпүрө деп аташкан. Анан буга ошол 10 миллиондук тендер жарыялашкан. Негизи эле ошол Канышкыя айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөттөрдүн катарына кирет. Анткени бул жакта Канышкыя айыл өкмөтүндө бир ондогон фирмага жанагы тоодон кен казганга лицензиялар берилген. Алардын бардыгы салыгын салыктай, башкасын башкадай, демөөрчүлүк акчалары жана башкалардын бардыгын ушул айыл өкмөткө төгөт. Айыл өкмөт ошонун эсебинен мисалы былтыры 220 миллион сом бюджет топтогон. Быйыл 200 эмес 320 миллион сом бюджет түшөт деп турган чактары азыр. Ошондуктан бул айыл өкмөттүн болгону бир 15 миңге жетип жетпеген калкы бар. 15 миңге деле эмес, бир 6-7 миңдей. Ошол 6-7 миң калкка түшкөн акча 300 миллиондон ашык болуп атат да. Анан маселенин бардыгы азыр ошол акчалар кандай иштелип атат деген жерде жатат. Анткени мына азыр көпүрөнү көрсөтүп берели. Көпүрө боюнча буга чейин текшерүүлөр болгон. Текшерүү ушул бир эркин журналист Абдыжапар Нурдинов деген эркин журналисттин иликтөөсү менен ушул көпүрөдөгү мыйзамсыздыктар аныкталган. Андан эсеп палатасы текшерип баштаган. Текшерип бир нече мыйзамсыздыктарды аныктаган алдагы. Ал ырастап берген. Бирок прокуратурага өткөндөн кийин иш козголбой дымып кеткен, жок болуп кеткен. Анткени муну дагы баягы Сутранс деген фирма курган. Сутранстын кожоюну бул баягы мурда эсеп палатасында курулуштар боюнча көзөмөлдөөчү адис аудит болуп иштеген Кулбак дегендин фирмасы курган. Эми Кулбак боюнча азыр баягы Оштогу дагы окуялар бар, аны өзүнчө айтабыз. Азыр эми мына көпүрөнүн өзүнүн курулушун айтып берейин да. Бул Чаткал дарыясы. Мурдагы нугу дарыянын мурунку нугу мына жакта экен. Анан булар көпүрөнү дарыянын наркы бетине, наркы жээгине курушкан дагы. Куруп алгандан кийин эми эл өтө албай калды да. Өтө албай калгандан кийин бул эми техникалык жанагы долбоору кандай болгон, ал деле кызыктай окшойт. Анан кой эми көпүрө нарага курулуп калыптыр, дарыянын нарага жылдыралы деп анан жанагы кошумча айыл өкмөт өзүнчө дагы акча бөлүп, анан мынантип баягы укрепительный берег деп коет, укрепительный мындай тосмолор менен, дамба менен. Анан кийин эмени баягы дарыянын нугун наркы өйүзгө, наркы жээкке жылдырышкан. Анан мен дагы бир нерсени айтайын. Көпүрө азыр мен эсеп палатасынын отчетун окудум, маалыматын. Эсеп палатасы айтып атат. Бул көпүрө дейт 2019 жылы курулуп бүтүш керек эле дейт. Биринчиден, ал 2019 эмес 2020 жылы бүттү деп атат. 2020 жылга, то есть 1 жыл кечиктирип бүтүргөнү үчүн курулуш компаниясынан, ошол тендерди уткан компаниядан айыл өкмөткө ошол жалпы сумманын 5% кайра которулуш керек эле деп атат. Ал деген сөз 500 миңдей акча айыл өкмөттүн балансына кайра түшүш керек эле. Ал түшкөн эмес. Эсеп палатасынын адиси жазып атат. Көпүрөнүн документтери жок деп атат. Бирин дагы эч ким көргөзгөн жок бизге деп атат. Документтин баягы долбоордук документтери, проекттин ошо долбоордун авторунун документтери, автордук көзөмөлдүн документтери, андан кийинки баягы текшерүүлөр, ошого окшогондордун эч бири жок деп атат. Ошондуктан бул көпүрөнү кооптуу деп айтууга болот деп атат. Бул көпүрөнү коопсуз деп айтканга болбойт деп атат.
бул дайыма ошол кулап түшүшү мүмкүн деп атат. Эми көпүрөнүн энин азыр ченеп берейин. Ушул дээрлик 10 миллионго бүткөн көпүрө эми. Мына. Мына жактан эсептейин, мына 1, 2, 3, 4, 4,5 метрлик көпүрө экен, эни. Бул жагы асманда турган жеринен эсептейли анда. Антсек мына. Мына жактан мына дуалынан эсептейли. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 метрлик көпүрө экен. Мен азыр эми кадамдап болжолдоп айтып атам эми. Азыр кагазында канча экенин азыр унутуп калдым. Азыр эми негизинен ушундай. Азыр айыл өкмөткө баралы, барып сурайлы. Көпүрөнү кантип ошол суу трансты баягы Ошто жайгашкан, Ошто мунун жанагы кожоюну Ошто өзү. Оштон кантип таап келдиң деп биринчиден. Экинчиден эмне үчүн жанагы ага чейин башка адамдар мындан көрө арзаныраак жасап берем десе көнбөй анан ушуга берип атасың. Не үчүн акчаны толук которуп бергениңерге карабай 1 жыл артта, 1 жыл кечигип бүттү. Аны не үчүн көзөмөлдөгөн эмессиңер? Эмне үчүн кечиктиргени үчүн договордо жана келишимде каралган 5%дык штрафты эмне үчүн өндүрүп алган эмессиңер деген суроолорду азыр берейин деп атам. Андан сырткары не үчүн буга жанагы көзөмөл кылган жоксуңар? Не үчүн прокуратурага берген жоксуңар? Не үчүн милицияга берген жоксуңар? Не үчүн кыскасы баягы көзөмөл органдарга берип, мунун өндүрүүнүн жолун караган эмессиңер деген суроолорду берейин деп атам. Өзү негизи бул ишти мен эмес. Бул ишти Нурдинов деген эркин журналист аныктап чыккан. Азыр бул киши биякта турат. Азыр мага бул маалыматтарды ошол айтып атат. Тендер 2018-жылы 10 миллион 120 миңге жарыяланган экен, бул сметалык баасы. Сметалык баасы. Ушул суммага тендер жарыяланып, 2 рет тендер өткөн. 2 реттен бузуп, айыл өкмөтү ошол тендерди 2 реттен бузуп, 3-чү жолкусунда ушул суу Транспромжилстройго түз конкурстук негизде түз сүйлөшүү менен келишим түзүп берип койгон. Түз келишим менен берген 1 жылдык договорго келишим түзүшкөн. 100 миң сом азайтып. Ошондо 2019-жылдын декабрь айында бул көпүрөнү бүтүрүп эксплуатацияга бериш керек эле да. Бул ошол убакта мөөнөтүнөн кечиктирилген. 2019-жылы бул араң баштаган. Көпүрөнү куруп 2019-жылы. Анан 20-жылы, 21-жылы аудиторлор келип текшерүү жүргүзүп, текшерүүдө моундай нарушениялар таап атат да. Ушулбу мына долбоордун натуралай чектине чыгаруу актысы жок. Техникалык коопсуздук журналы жок. Долбоордун автордук журналы жок. Иш жүргүзүү журналы жок. Этап менен жасалуучу жумуштардын актысы жок. Көзгө көрүнбөгөн жумуштардын актылары да жок. Курулуш материалдарына шайкештик сертификаттар да жок. Бетондордун лаборатория корутундусу да жок, жада калсачы. Даже келишимдер жок. Келишимдер жок. Анда кандай болот? Бүт ушундай нарушениялерине карабай, Анда не дейт? прорабтын буйругу жана сертификаты да жок. Эч нерсе жок. Таза кыргызча курулуш ушул жерде болуптур да. Бул көпүрөнүн курулушуна эч ким кепилдик бере албайт деп аудиторлор жыйынтык чыгарып атат. Ошондуктан курулуштун сапатын аныктоо үчүн тийиштүү органдар тарабынан лабораториялык анализдер жана тыянактар чыгарылуусу керек дейт. Ушул эсептөө палатасынын ушундай тыянагына карабай эч кандай эксперттик текшерүү да жүргүзүлгөн жок. Муну айыл өкмөтү кабыл алып койду. Сиз ушунча баягы кагаздарды алыпсыз. Эсеп палатасынын ушунча кагазын, ушунча корутундусун алыпсыз. Анан ушулар боюнча мындай бир укуктук бир аракет болдубу, текшерүү? Эң кызыгы бул эсептөө палатасынын түзгөн актылары республикалык жанагы генералдык прокуратурага жөнөтүлгөн да. Жөнөтүлүп бүт бардык биз тизмесин ошол жака бердик. Укуктук бааны ошолор гана берүүгө акылуу деп мен ошол жака жөнөтүшкөн. Мен ал жака кайлысам областта дейт. Областка карасам кайлысам райондо дейт. Районго фактически ушу 86 бет эсептөө палатасынын аудиторлору жүргүзгөн текшерүүнүн
4 деле эмес боюнча факт боюнча кылмыш ишин козголуптур. А бул жерде факттын жалпы эсеби 24. А башкасы каяка сиңип кеткен, каяка эметкен, мен ошону силер аркылуу ушу генералдык прокуратурадан да сурайт элем. Буга көзөмөл кыла аласыңарбы? Же бул ушул аудиторлордун мага берген актысы жөн эле мындай дарат кагаз болуп калабы. көстү эме баягы будамайлаш үчүн эле болгон нерсе болуп калат абы. Чындап эле мен мынаны сурагым келет да, урматтуу мына срок жөнүндө көп айтасыздар. Мына урматтуу башкы прокуратуранын өкүлдөрү, деги эле ушул мамлекеттик кызматтар, мына ак үй баш болуп баарыңыздарга кайрылгым келет да. Мына кат жазылып атат. Мына корутунду чыгып атат. Ошо корутундун негизинде мына Нурдинов мырза сиздерге расмий кайрылып атат, кат жазып атат, арызданып атат, даттанып атат. Мына жерде бир мыйзамсыздык болуп кетиптир, муну жоюш керек деп бул коңгуроо кагып атат. Бирок ошого мына ошодон бери дээрлик 1 жыл өтүптүр. 1 жылдан бери бирөө көчүгүн көтөрүп, ушундай болгон турбайбыке, карап коелу деп бирөө карабаптыр да. Неге ушундай боло берет? Мисалы, бул жерде эми мен түшүнүп атам. Бул Кулбак деген бул мурдагы баш прокурордун атасы Асылбек Жамшитовдун бизнес өнөктөшү. Ал ошону менен көп нерселерди жанагы ишке ашыргандар. Анан ошого окшогон мындай чоңдордун аты аталган эле жерде ошого окшогон иштер токтоп калабы? Макул эми, макул. Баягы Жамшитов өзү ушуну атасыны коргош үчүн, атасын калкалаш үчүн кармап отурду дейли. Андан кийин мисалы Узулуш мырза сиз келдиңиз го. Андан кийин макул. Силер мына мурунку бийликти мынтип кетиргенсиңер да, ой силер болбойсуңар, силер жамансыңар. Мына биз жакшыбыз, мына биз жакшы иштейбиз деп келдиңиздер. Анда жок дегенде өзүңүздөр кууп кетирген адамдын айыбын, мына бизге чейин ушинтип кеткен экен. Биз мына келип туруп мына акта ак кылып койдук десеңиздер болбойбу? Неге аларды карап отурасыздар дейм да. Азыр мисалы ошол баягы мурда телевизордон түшпөгөн доорунда жанагы Өткүрбек Жамшитов мырза каякта жүрөт азыр? Ага кандай кылмыш козголду? Эмне үчүн мына атасына карата, атасынын баягы өнөктөштөрүнө карата козгобой койгондугу үчүн, аракетсиздик көрсөткөн үчүн неге азыр баа берилбейт? Москвада эмгектеген боордоштор үчүн маанилүү жаңылыгыбыз бар. Бир нече жылдан бери мекендештерге кызмат көрсөтүп келаткан Маманов клиникасы дагы бир жаңы филиалын эми Перово метросунда ачты. Мындан ары Маманов клиникасына эч тартынбай барып, уулуңузду сүннөткө отургузгандан тартып, тиш, ашказан, жүрөк жана башка оорулардан дарылансаңыз болот. Клиникада сынык жараат, лор, стоматология, кардиология, венерология, урология, гинекология, терапия жана хирургия бөлүмдөрү бар. Шашкандар үчүн ийне сайуучу кызматтар да каралган. Маманов клиникасында тажрыйбалуу, жайдары жана тамаша көй дарыгерлер эмгектенет. Дареги Москва шаары, Перово метросу, 1 Владимир көчөсүнүн 34-үйү. Метронун 4-эшигинен чыгып, 4 мүнөт жөө бассаңыз, боордошторго боор тарткан клиниканы адашпай таап барасыз. Баса, Маманов клиникасында дарт аныктоо үчүн УЗИ бар. Андан сырткары анализдердин баардык түрүн аныктоочу лабораториясы дагы кызмат көрсөтөт. Байланыш үчүн телефондор 8 995 557 10 44, 8 929 643 29 31. Assalamu alaikum. Siz kelip kaldık. Айлыкпен төздөр келбеді окшойт, а? Жок, келелик. Айлыкпен төздөр жогоруда. Мен келбейт да окшойт. Келет. Кечирээк келет окшойт. Иштерде келип калышы мүмкүн. Азыр мынау эме боюнча сурайын дедик эле, жанагы көпүрө боюнча. Көпүрө боюнча так. Көпүрө боюнча мына Канышкая айылынын Канышкая сай көпүрөсү деп коет. Бул Канышкая сай көпүрөсүнө муктаждык пайда болуп 2018-жылы пландаштырылган көпүрө салуу боюнча талаптар коюлган. Ал жерге долбоор смета жасалган. Долбоор сметанын негизинде 2018-жылы мамлекеттик сатып алуулар порталына конкурс жарыяланып, ал конкурска катышуучулардын ичинен Су Транспромжилстрой деген мекеме, башка айтканда жоопкерчиликке чектелген коому өздөрүнүн баягы конкурстагы баага өздөрүнүн баасын сунуш берип, башкача айтканда 10.120.683 сомго Су Транспромжилстрой менен
эки тараптуу келишимче түзүлгөн. Бул келишим негизинде жумуштар аткарылып, Канышка айыл өкмөтү тарабынан керектүү болгон баягы көпүрөгү төлөнүп берилчү акча каражаттар толук төлөнүп берилген. Ушул күндө азыр төлөнүп берилбеген бир аз акчасы калган 100 миңдин тегерегинде төлөнүп берилет. Көпүрөнү 2019-жылы бүтүрүп 2020-2021 жылдары пайдаланып келебиз. Качан бүтүш керек эле? Көпүрөнүн бүтүү мөөнөтү 2019-жылдын декабрында. Демек бул 1 жыл кечигип бүтүп атат, туурабы? Жок, бүткөн жагы декабрда бүткөн, 19-дан декабрда бүтөт, 20-21 пайдаланып атабыз да. Жумушун аткарып атат. Анда эсеп палатасы эмне үчүн келип муну 1 жыл кечиктирип бүткөн деп заключение жазып кетти? Буну 20 ошо бүткөрүлгөндө гана бул баягы сдачаны өткөрүп берүү жагын жасабай жүргөн да. Бул сиздер айткандай ошол камалганбы же бир башка болгонбу, бизден кеткен каттар бар, тошто өткөрүп бер. Биз баланска алайлы дагы аткарылбаган толтура жумуш бар да. Жол жасаш керек, барып көрдүңүздөрбү, көрдүңүздөрбү. Али толтура жумуш жасаш керек. Ал ошол көпүрө жасашка ошо жолу киргенби, кирген эмеспи тендерге? Жок. Аны өзүңөр жасайсыңар. Жолду өз мойнунда. Анын берки сайдын нугун буруш дагы өзүңөр ишиңер. Ооба. Сайдын нугун буруш, биздин суубуз жылда алмашып турат болчу. Бир жыл аз мурун бер жакта жаткан орундарын көргөзсөөр. Кээ бир жыл бул жакка өтүп калышты. Анда дагы бир көпүрө куруш керек болуп ал жака. Жок, азыр суудун нугун азыркы жаткан нугуна салганбыз. Азыркы күндө ошол көпүрөдөн эле өтүп атат. Жок, суунун нугу өзүңүз айткандай жылда өзгөрүлүп турат деп атасыздар. Ошол жылдары өзгөрүп, азыр дагы өзгөрүлүп кетсе, берки тарабы албай турган биз жээктерин бекемдеп атпайбы? Ушул күндө азыр бекемдеп дагы да жумуштарды аткарып беребиз. Анча жерге грунту ташып биз толтурушубуз керек да. Анан эсеп палатасы жазып атат да. Бул жанагы бир дагы документин көрсөткөн эмес депчи. Көпүрөгө тиешелүү болгонбу? Мисалы ошол келишимди көргөн жокпуз деп атат. Жанагы проектный документин көргөн жокпуз деп атат. Автордук көзөмөл боюнча актыларды көрбөдүк деп атат. Этап менен көзөмөлдөнүп туруучу жанагы актыларды көргөн жокпуз деп атат. Бир дагы. Анан аны силер кантип кабыл алдыңар дейм да. Азырга чейин аны акырында ошондон улам муну кооптуу деп табабыз. Кооптуу деп эсептейбиз деген заключение берип атат. Аны силер кантип кабыл алып койдуңар дейм да. Көпүрөнү кооптуу деген заключение бул шотный палата эч бербейт, шотный палата кооптуу деп бербейт. Буну атайын. Жок, аны түшүнүп атам, бирок баягы коопсуз деген документи жок. Ошондуктан бул мындай кооптуу деген, коопсуз дегенге болбойт деп заключение берип атат да. Себеби тиешелүү документтери жок деп атат. Буга мындай кепилдик бере турган. Андан сырткары ошол кечиктирилип берилиши боюнча 0,5% сиздерде жанагы штраф каралган беле? Айыппул. Ошону эмне үчүн өндүрүп алган эмессиздер алардан? Өндүрүп алынган эмес деп атат. Азыр айыппулдар боюнча, булар боюнча мен карап беришим керек экен силергечи. Тактагы маалыматынчы, бирок айыппул эгер келишимде каралган болсо, бул баары бир жагынан аткарылыш керек. Эгер биз тараптан кечиктирилген болсо, биз, алардан болсо алар. Бул сөз кармала турган акча болуш керек. Анан көпүрөнүн документтери жок дегенге мен кошула албайм. Көпүрө долбоор смета менен эле жасалган. Келишимдер турат, мына бер десеңиздер беребиз. Эсеп палатасы эсеп палатасынын заключениясын бир окуп көрүшүм керек экен. Анан конкурстун негизи эле болушу боюнча ага чейин андан азыраак сумманы сунуштагандар болгон экен. Анан алардын бири дагы жактырылбай келип туруп, акырында бул жалгыз 3-чү турда экен, ошол жалгыз катышуучу болуп, анан ушул дээрлик 100 миң сом азыраак сиздер койгон тендер сметалык баасынан 100 миң сом гана арзандатып туруп алып атат да. Анан мунун артыкчылыгы эмне экен өзү? Көпүрө курууда мен бир тааныштыгым бар. Бул бир эле жолку конкурстан жеңүүчү болуп аныкталган эмес. Бул 1 или 3 жолу өткөн. Силердин айылым. Ооба, ушул конкурс ушул эле конкурс 2 жолу или 3 жолу өткөн. Ооба. Порталга жарыя берилген. Ошондой болгон. Себеби биринчи, экинчилеринде карап көрсөңүздөр, буга чейинки маалыматтар азыр ачык эле болуш керек. Мурунку катышуучуларда көпүрө курууга уруксаты жок болгон. Көпүрө курууга. Мен бир билгенимдеги. Андан кийинки баягы буну ачык жеңүүчү кылып аныкташ үчүн деле ал жерде атайын комиссиянын мүчөлөрү болот, аларда эле жоопкерчилик болот. Сиздер айткандай азыркы текшерүүлөр булардын үстүнө байма-бай жүрүп келген. Ошолордун эске алуу менен эле буга тааныштыгыбыз деле жок. Комиссия мүчөлөрүнө тааныштык болгон эмес. Буну мыйзамга туура келген үчүн аныкталып чыгып беришкен.
Анан бул жерде бир башкаларын четтетип, буну алып чыгыш деле максат болгон эмес булардачы. Точно айта алам, бир конкурста мен катышкандыгым боюнча уруксат кагазы жок болгон үчүн 1-2 фирма четтетилген. Анан бул 2-3 конкурстан кийин өткөн. Жалгыз. Жалгызбы, анын ушу айта Жалгыз албайм, катышуучу. порталдан карасак чыгат конкурстучу. Сиз айтып аткандай баягы кимге арызданасыздар дегенде бул сот аркылуу. Ага чейинки азыр сиздер айтып аткан баягы 5%ды кечиктерилген үчүн төлөм калтырыш керек деген нерсени тактап берейин. Эгер алынып калынбаса, анда кайрылса болот. Эгер алынып калынган болсо, Сиздер буга биз эмес, биринчи кезекте сиздер кызыктар болушуңуздар керек эле да, себеби мен эми азыр айтып атканмын, бул сиз айтып аткан маалыматты мен маалыматым жок болгон үчүн мен аны тактап бере албадым. Азыр мен тактап берейин. көпүрөнүн курулганына өзүңүз айткандай 2020 болуп атат, мына 1,5 жылдай болуп калыптыр да. 1,5 жылдан бери ушуга кызык бир карап койбодуңуздар. Мунун штрафы бар эле, бул өндүрүлгөн эле, мынча акчасы штраф катары алыныш керек эле. Ошонун эсебинен мына жерге мындай кылышыбыз керек эле деп. А силер мына жакта 500 000 акчаңар бул жакта жатат мындай. Ошондо акчаңар көп болуп атабы, мындай чачып атасыңарбы, мен түшүнбөйм. Жок, чачканда эмес, бир да азыр келишимдердин аткарылышы эми аткарылбай калышы мүмкүн деген түшүнүктөр бар, эми караш керек. Жок, ошон 1,5 жылдан бери карабай эмне кылып отурсуңуздар? Буну карап береличи, азыр мен так маалымат айта албайт экенмин. Карап берейин. Буга өз негизи сиздер караганга кызыктарсыздарбы? Же бир биздин мүлк болгондон кийин, мамлекеттин акчасы болгондон кийин сөзсүз кызыктар биз да болчу. Анан эмнеге 1,5 жылдан бери карабадыңыздар? Буну мен карап, ошого айтып берип атам. Карап аптым, ачык эле мен көрсөтөм эмесмин. Негизи эле баягы сроктор боюнча ошол каттай кылып бардыгына бирдей карапайымды деле апарып камап ушул жерде камап атпайсыздарбы? Ошол сыяктуу мындай байларды деле, чоңдордун туугандарын, бизнес өнөктөштөрүнө деле мындай бирдей мамиле кылсак болбойбу? Эмнеге ушундай дайыма кош мамиле, кош стандарттуулук боло берет? Эмне үчүн? Мынау карапайым калкка карата жазылган арыздар, же болбосо ошолорго карата мындай алганда тоогурдагандардын иши абдан бат каралат, абдан бат чечилип, камалчусу камалып, төлөнчүсү төлөнүп, ордуна келтирилип коюлат дагы. Анан мындай бир аз чоңураак бир галстук тагынган эле жерде отурган болсо эле, анан алардын иши кечеңдеп эле, анан же кылмыш иштери жеңилдеп, же болбосо бир болбогон себептер менен кыскартылып, же болбосо иши токтотулуп, же болбосо мөөнөт жок эле дегенде болбой калды дегенде мөөнөт өтүп кетти деген бир жүйөлөр менен ушулар жабыла берет. Эмне үчүн ушундай болот? Мындай бардыгыбызга бирдей мыйзам дегениңиздерди ошол аткарып койсоңуздар болбойбу өзүңүздөр? Эми өзүңүздөр айтып атасыздар да, бардыгы бирдей деп атасыздар. Мисалы Зулуш мырза менен сүйлөшсөң айтат, мыйзам баарынан бийик турат дейт. Мыйзам оозунан түшпөйт. Мына мыйзам азыр. Ошол өзүңүз айтып аткан мыйзам ушул мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Неге ушул кош стандарттуулук мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Мынага окшогон бир аудитордун 80 барак жазган арызы мындай корутундусу. Ушуга бир ооз туура кылыпсың же туура эмес кылыпсың деп койбогондук бул мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Ошол эми. Москвада эмгектеген боордоштор үчүн маанилүү жаңылыгыбыз бар. Бир нече жылдан бери мекендештерге кызмат көрсөтүп келаткан Маманов клиникасы дагы бир жаңы филиалын эми Перово метросунда ачты. Мындан ары Маманов клиникасына эч тартынбай барып, уулуңузду сүннөткө отургузгандан тартып, тиш, ашказан, жүрөк жана башка оорулардан дарылансаңыз болот. Клиникада сынык жараат, лор, стоматология, кардиология, венерология, урология, гинекология, терапия жана хирургия бөлүмдөрү бар. Шашкандар үчүн ийне сайуучу кызматтар да каралган. Маманов клиникасында тажрыйбалуу, жайдары жана тамашакөй дарыгерлер эмгектенет. Дареги Москва шаары, Перово метросу, 1 Владимир көчөсүнүн 34-үйү. Метронун 4-эшигинен чыгып, 4 мүнөт жөө бассаңыз, боордошторго боор тарткан клиниканы адашпай таап барасыз. Баса Маманов клиникасында дар аныктоо үчүн УЗИ бар. Андан сырткары анализдердин бардык түрүн аныктоочу лабораториясы дагы кызмат көрсөтөт. Байланыш үчүн телефондор 8 995 557 10 44, 8 929 643 29 31.